Түнү менен үйлөрдү басып кетти. Чек алгыла, манча бергиле, эките беребиз, üçte беребиз. Ошону контролго алып коюң. Siz hazır törага болду деп отам азырчы. Ошолорду контролго алың мурунда. Майли, ушул зайна бүтсө кош деймин ука. Азыр чек, депутаттар да башпай калды чек азырчы. Мында сурап келгенлерге бардыгы. Бирне чек жок алды. Кара Суу районунун Сабай айыл өкмөтүнүн тургундары стадион курула турган 53 сотук жердин 11 сотук аянты мыйзамсыз жеке тарапка сатылып кеткенин айтып чыгышты. Жергиликтүүлөр айылдагы жер маселеси курч экенин көтөрүшүп, мыйзамсыз жер саткан ортомчулар көбөйүп кетти дешет. Ошондой эле социалдык объектилердин жерлерин дагы өз билемдик менен ээлеп алгандар бар экенин билдиришти. Анан кийин баягы жериң боюнча дагы өтө чана калды. Эмне бул жерди мен сатып алганмын, мына жери меники деген адамдар менин атын айтпаймын. Атнайс жоқ тоқтап тұр. Мұғалим қыз. Атыңарды айтканда дағы құйым жаман, Мақпұттың қатыны құмыры жаман, қырғыз шаңқылдап шығады деген сөзі қа. Мен андай бір құдайға жаққан болды. Емне үшін бардық стант қала береміз. Балатода қала береміз. Мұна суыз балата күн түн. Айыл өкіметімен ұрышуам. Мұна шу балаға жаман көрініп айтам, жақшы көрініп айтамын. Азыркы документте 43 сотик болып қалыптыр. 11 сотик жеріміз жоқ болып кетіп жатты. Эми бул жерде биз илгертен ойдоп жүргөнбүз. Бардыгы чоңой бул элдин жери экендигин бардыгын билебиз да. Биринчи маселе ушул болуп атат дагы, экинчи маселе чек боюнча. Мына жерде бардыгы отурушуп атат. Азыр өздөрү дагы сүйлөйт чек маселеси, үчүнчүсү бул таза суу маселеси. Төртүнчүсү мына мектеп маселеси. Şu мектептин келечеги кандай болот? Эски мектептердин ылдыйкы мектеп бар, анан үстүнкү мектеп бар. Шунун келечеги. Мына элдердин жыйналган себеби ошол болуп атат бул жерде. Сабай айыл өкмөтүндө дээрлик 15 жылдан бери жер трансформация болбогондуктан турак жай салуу үчүн жер сурагандардын кезеги дагы 5000ден ашып кеткен. Буга карабастан айрым айыл өкмөттүн баласындагы жерлер сатылып жатканына айыл эли нааразы. Мындай мыйзамсыз ишке айыл башчысы кайдыгер экенин айтып, чогулган эл кызматтан алуу талабын коюшту. Мындалом өкмөт менен элдин ортосунда араздашуу жаралды. Бирок токтотпойбуз. Түнү келип өлчөп бересиз. Түнү келип асфальт басасыз. Мен канчалык айттым, асфальтты күндүзү басыш керек. Жок, асфальт hem boğun çıkarıp geçti buna ki. Aytkandın tili jaman olmaz aytkanda. Kentesiyle göçüp ettik o asfaltı. Akırıcı adamçı sizden hukukunuzcu öte çoğ eken da ki. Men şunu askar bakanınızga men keçeden beri oylanıp otam da. Nege Mamaş aka şulardı toxtatmaydı deyin de. Siz tünü gelip çek berip getdi de otat buna hazır. Siz tünü berip çek bereten adamsınız siz. Ayıldın yüzüsüz siz bunda, ayıldın авторитети siz bunda aytkanda же. Ал эми Сабай эл өкмөтүнүн башчысы стадион курула турган жердин аянты 43 сотук болуп мамлекеттик каттоодон өткөнүн билдирди. Жеке тарапка сатылып кетти делген бөлүгүн атайын комиссия түзүп аныктай турганын кошумчалады. Талаштуу жайга спорттук эмес 100 орундуу бала бакча курууну пландап жатышыптыр. Бала бакча курууга өткөздүк. Мына ушу биз турган жерчи. Бул бала бакчанын азыр проектный смета документациясына тендер объявление болуп, жеңүүчү табып, bir жума болуп калды, келип грунттун немелерин алып, и проект жасап жатат. Бул боюнчачы. Ал эми элдерибиз айтып аткан баягы 10 сотик, 11 сотик жер маселе боюнча биз бул немени азыр булардын түшкөн арыздын негизинде госрегистрден данныйларды алып, анан кандай болуп кеткен, бул жер сатылдыбы же бул жер башта эле канча жылдары өтүп кеткен жеке менчик башка бирөөнүн колуна, уну эмтиктайбыз да. Мындан сырткары айылдын муктаждыгы артылып келген эл таза суу маселесин дагы тез арада чечип берүүнү талап кылышты. Анткени мындагы жашоочулар арыктан аккан сууну ичишет. Бул карата айыл өкмөт башчысы маселени чечүү үчүн республикалык казнадан 12 миллион сом бөлүнгөнүн себеп кылып чечип берүүнү убадалады. Деген менен айыл эли айыл өкмөт башчысынын сөзүнө ишеним арткан жок. Сабай эл өкмөтүндө 30 миңге чукул калк жашайт. Айдоо жерлери көп болгондуктан турак жай салуу үчүн жер көп жылдан бери талаш жаратып келет. Нарышчылыкка чогулган эл айыл башчына кетирүү талабы менен кол топтоп өкмөт башчыга жөнөтүүгө камынып жатышат. Абдумалик Базарбаев, Мунарбек Арзбек уулу, Ош ТВ. Берем дедим эле, сен мындай сөздөргө ушундай көтүңү чукуй тургандар бар.
саста тургандары барга таяр болуп туруп куруп берем дедиң да буну. Сен ошо сөзүңдү дакенсе алып бардың дагы азыр эми каяктагы медресе, шек, пек. Залбы? Угайла Самрака сурам жаке. Азыр Базарбай, сен азыр Айшина менен Айштамычы барды урматтылар. Сен дагы сыймак. Сен просто өзүңүн сөзүңү дакенсе жеткирип барасың айтасың. Угуп турайлы, Самрака. Угуп тур. Азыр эми Ожака сүйлөп, Базарбайка сүйлөп алсын, угайлы. Bir adam söylep tutasın. Сүйлөсүн, мен ham азыр сүйлөйм. сүйлөгөндө эле чырай сүйлөп атасың. Ол жағыначы топ ойнап аттық, башқа қылып аттық. Бұл жағы мына айыл өкмөт айтып кетті. Официальный запрос менен кимге эмне болгон болсо ол жагын өзү териштирет экенбиз. Эми үчүнчү вопрос, Мама Шарбака боюнча. Мен Мама Шарбаканы жөндөн жан колдобойм жигиттер. Мен дагы өзүмө адамымды табып жүргөн адаммын. Эч кимге ошол жерде бир жамандык кылган эмесмин, жаман сөздөн сүйлөгөн. Мен өзүм мактабайм. Мен жамандан адашкан адаммын, жакшыга жанашам мен дайымчы. Эч мынашы акам ушунча убакыттан бери айыл башчылыгын өз убагында кылып келет. Эми өкмөттүн адамы экен. Ар кыл буга тапшырмалар болот экен, башка болот экен. Жаман көрүнөт экен да бул киши дагы. Жаман көрсө иштегенсиң. Эми туура. Жаман болсо Сүйлөсүн. Сүйлөп келгендер бар, алар деле көрүп атам. Буну мен ошо кичине баягында көчөгө чыгып, нары бери болуп өзүнчө акча табып дегендей, башка агайыны уюштуруп, агайыны менен таанышып дегендей, ушу өзүмдүн айылыма, ушу бир жаштарыбызга ар жакка салпактап, ар кимдин колунда бар тренировка кылбастан, өзүбүздүн айылыбызга бир жакшы иш-чара болуп калсын деп, жакшы ниет менен, ак ниетте баштагам да туугандар. Баштадык. Баштагандан кийин ар кыл адамда финансовый кыйынчылыктар болот экен. Бул эми 5 кол барабар эмес экен да, турмуш аркылуу болот экен. Анан кийин өзүмчө колуман келишинче куруп баштадым. Дагычы мына Мама Шарбака курста, Махамаджан ака курста, бул жерде мында Акбар дамлар, Алмаз акалар баары курста. Сен укам онда Россияда элең. Сенде айып жок, мен сени айыптаган. Сен уккан нерсең боюнча азыр мен жөнүндө чечим чыгарып атасың да. Анан бу жерде арабызда анан кийин эмне болду? Oradan кийин алиге өзүңөн чыккан, өзөктөн чыккан өрт жаман, өзүңөн чыккан жат жаман деп коет жигиттер. Мен ак ниетте баштаган нерсени ортодон анан алыс жактан, ояк буяктан агайыны уюштургандар келди дагы. Менин аркаман том пычып, мени бул жерде жаманатты кылуу максатында, мен мына ушунча тартып атасыңар жакшы. Жаманатты кылуу максатында анан артыман том пычы дагы. Жаштарда ушунчалык жаштарда мен зар какшап өтүп кеттим балдар. Ошондо мына али бар билесиңер, чыгып сүйлөгүлө. Элементарно теректи тилгени келбей коюшту. Болмаз мына угу алкам. Келбейт. Мынабу бала кана мен залкар укам. Ушу бала чыкты. Ушу балага мен ыраазымын, бирок чыкты ушу бала. Чыкты да, чыкканга ыраазы болчу. Дагы 2-3 бала болду мен аттарым менен. Ошондо мен ушунчалык ичимен капа болдум укам. Ушунчалык алдыга болуп, силерге аксакал болуп, агам болуп, колуман келген жардамымды кылып келейин десем, ушунда ак ниетими аяктагы бир нерселер менен бузду. Мурат ака угуп алың. Бузду дагы балдарды ушерге жакындатпай койду, арабадан чыккан балдар. Жакындатпай койду ушерге. Анан ону дагы жөн койбостон кечке мага айтып келишет. Сени мындай деди, мындай. Анан ошодан кылгандан кийин мен ушунча капа болдум дагы, тиникеси төлөнгөн бойдон калып кеттим Мурат ака. Матына $3600 Өзбекстанга акча бердим өзүм мына. Содан бар, башкан бар, дыйканчылыгым бар, наркы беркимен чыгарып, ата-энем менен кеңешип, ата-энем өмүр бою ушерге менет кылып кеткен адамдар. Ар бириңердин көтүңөрдө ата-энем сыйпаган пактанын орду бар. Өмүр бою бардыңарды үйүңөрдөн чыгып, ата-энем мына азыр атам инсульт болуп, коляскада отурат. Мен онун проблема ичинде, олар өзүнүн билдетин ага аткарган адамдар. Мен олар менен өмүр бою сыймыктанам. Олардын бардыгын силер сыйлашыңардан билесиңер. Бирок негедир мен ушундай кылып элге кызмат кылайын десем, мага онго мүмкүнчүлүк бербеди укам. Сен Россияда элең. Мен мына кумуреже келип аттым. Молодец укам деп коет. Ар нерсе баштаганда малы акыры капа болгонуман укам, мына угуп ал. Мен ушун таштап аттым. Дагы кечегинде айылыбызда ушунчалык бир медресеге, аялдардын медресесине муктаждык бар экен. Кумуреже мен ону ичимге айтпадым эле. Алишер ака келди. Алишер ака кана? Алишер ака келди дагы кыздар медресесине кичине эксан жардам бер укам деди. Хорошо дедим, мен эмне өзүм сода түйүндөрүм бар. Аялым айттым дагы, аялым бер дагы ака. Аялыма 10 000 сом бердим. Дагы аялдар медресе. Анан акам эмне мынчалык кыйналып атасыз десем, ушундай кыздарыбызга мен өзүм бир жалгыз кызым бар. Ол дагы илимге аракет кылып калыптыр. Башка кылат экен, мына жерде Зүлфия эже деген эжебиз бар, ошол эжебиздин немесине барып аттыр. Анан айттым, өзүм жетелеп келдим.